Ассалаумағалейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, туугандар, бүгүн сиздерге Кара Суу шаарынын центринен мына ушундай жалпы аянты 9,5 соток делеген сатылуучу үй боюнча маалымат бере кетсем, достор. Тагыраагы бул жарымы 4 сотогу жилой дом, жарымы бизнес помещение болуп эсептелет экен. Көрүңүздөр, достор, бизнес баштоо үчүн өтө сонун варианттардын бири чыгып калды. Тагыраагы бул жерге биринчи эле келгенде көргөндө, туугандар, менин оюма частный садик келди. И туугандар, частный роддом. Анткени Кара Сууну баарыңыздар билесиздер. Кара Сууда частный роддом жок, туугандар. Кара Суунун целый бардыгы ошко чыгышат. Туугандар, биринчи мен силерге келүү жолун түшүндүрөйүн дагы, анан кеңири маалыматтан берейин. Туугандар, эми мен силерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Караңыздар, мен турган жер бул Кара Суу шаарынын акимияты, Кара Суу шаарынын мэриясы. Бул тараптан келсеңиздер, ошол Кара Суу базар тарабынан келесиздер. Бул тараптан келсеңиздер, ош тараптан келесиздер, туугандар. Мына Кубаныч ресторанын эле ориентир алсаңыздар болот. Акимияттын жанындагы эле көчө менен кирип барасыздар, туугандар. Бул жерде Лел мектеби бар, мына. Бул жерде, туугандар, Манас мектеби бар, мына. Бул жер кыргыз мектеп, нар жагы орус мектеп. Кара Суу шаарынын борбору, туугандар, Кара Суу шаарынын центри. Жүрүңүздөр. Мына ошол көчө менен эле, болгондо 50 метр жүрсөңүздөр, сол тарапта жайгашкан. Мынакей, достор, мектептен эле бир аз өтсөңүздөр эле сатылуучу үйүбүз мына ушул жерде жайгашкан. Көрүңүздөр. Мына ушул көчө тараптан көрүнүшү. Жолдор баардыгы асфальт болгон, тротуарларын караңыздар. Бул жак менен келсеңиздер, Жомок үйүн барыңыздар билесиздер, Ошол Жомок үйүнүн жанында көчө менен эле кирип келсеңиздер болот. Бул жерде Кара Суу шаарынын чоң стадиону жайгашкан, Мектеп, садик, кыскасы бүт бардыгы бар, туугандар. Бул жер ошол Лел мектеби, орус мектеп, туугандар. Бул жерде Манас мектеби бар, кыргыз мектеп. Айтор бүт бардыгына жакын. Кара Суу шаарынын центри, борбору, туугандар. Жүрүңүздөр. Бисмилля баштайын. Көрүңүздөр, туугандар. Мына ушундай. Бул жагында Полторашка тибиндеги үйү, туугандар. Жарымы жилой, жарымы коммерческий, туугандар. Түшүндүңүздөр, киргенде эле сол тарабына күзүктөр жайгаштырып, так, кайсыл жагынан баштасак экен, туугандар. Азыркы учурда столовый, тагыраагы чайкана катары пайдаланып жаткан учуру. Көрүңүздөр, астыларына сонун кылып брусчаткаларды басып койгон. Жүрүңүздөр. Ушул тарабынан баштай берейин, туугандар. Бисмилля деп киргенде эле мына ушундай узундан кеткен лестницасы, жакшы. Так. Бул чечейил дагы баштайлы. Караңыздарчы, кенендеги өтө чоң зал бул, туугандар. Мынакей. Нак бардыгы ручнойдон жасалган да, бул кол эмгек. Көрүңүздөр, люстра да өзүнчө бир башка тема. Бул жагын эки чоң терезеси. Жакшы. Мына буюм тайымдарды эси менен сүйлөшөсүздөр, туугандар. Калчулары калат. Өзүнө керектүүсүн алып кетет, туугандар. Көрүңүздөр, аябай чоң зал. Мына бул жагына өтсөңүздөр эле узундан кеткен коридор, туугандар. Бул жерде каласаңыздар частный больница, клиника катары колдонсоңуздар деле болот экен. Мынакей. Бул тарабына кирсек, бул жагы бир бөлмөсү, мына ушундай. Потолокторун көрүңүздөр. Жакшы. Туугандар, бул үй нак кирпич менен тургузулган. Бүт бардыгы бышык кирпич менен тургузулган экен. Бул экинчи бөлмөсү болду. Жакшы. Жүрүңүздөр эми. Бул тарабына кирсек, туугандар, бул үчүнчү бөлмөсү. Айтор баары окшош эле, бөлмөлөрү кенен жакшы. Бул жерде каласаңыздар, туугандар, мындай садик катары колдонсоңуздар өтө сонун вариант. Частный садик катары колдонсоңуздар өтө сонун вариант. Бул анткени бул жагына кирсеңиздер, мына ажатканалары менен. Жакшы. Бул жагы, туугандар, бул жагы баня деп айтты абам. Мына ушундай турецкий баня экен. Үстү күмбөз формасында. Бул жагы чоң эмес окшойт, душ. Айтор мына ушундай. Жакшы, туугандар, жүрүңүздөр эми. Бул тарабына чыгайлы. Бул тарабына чыкса, бул дагы аябай чоң бир зал, конок бөлмөсү. Туугандар, эң жакшысы бул жерди частный роддом кылыңыздар, өтө сонун вариант болот, туугандар. Өтө сонун вариант болот. Садик кыла турган болсоңуздар, ар бир бөлмөсүнө, туугандар, бөлмөлөрүнө көрдүңүздөр, аябай чоң бөлмөлөрү. Болбоду дегенде 10 тадан эле окчу алсаңыздар, жалпы 20 ашык бөлмөсү бар экен, 200 адам аласыздар да, 200 бала аласыздар. Ошол айына бир 10-15 миңден кылыңыздар, миллиондогон сумма чөп дегендей. Туугандар, эми бул жакты көрсөттүк, көрүңүздөр, ичлери бардыгы мына ушундай болуп жабылган. Эч кандай жамыр, суу өтпөйт. Садик кылсаңыздар, балдарыңыздар, балдар бемурал ойноп жүрө беришет. Эми жүрүңүздөр, эми бул жагына жүрсөк, бул жагы ашканасы экен. Мына киргенде эле караңыздар. Туугандар, бул жерде газ бар, мына. 1, 2, 3 газ плитасы орнотулуп турат. Газ бар, суу бар, свет бар. Канализация дагы уже тартылган. Кара Сууда жаңы септик курулуп жатат. Ошол бүт эле, туугандар, канализация иштеп калат буюрса. Бул жагына чыксак, бул жагында дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жакты как офис катары кылып койсоңуздар болот. Ушул жерге садик ачсаңыздар, бул жак ошондо директордун канасы болуп калат да. Көрүңүздөр. Пластиктин эшик терезелери. Жакшы, мынакей.
Бұл жағда бір чоң бөлмесі. Бұл жақта көрдік. Бұл жағы летний кухня деп қоямыз, мына үчі чоң екен. Так, мына келсек, тезелет қой туғандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жағында да 7 қазан бар екен туғандар. Адашпасам 8 оқшайды. Бұл жерде самор чайхана қатары қылсаңыздар деле өтө сонун варианттарын берген. Бұл жақ отын қанасы екен, аны ашып көрсөтпөй эле коеюн, аябай кенен бұл дағы. Мына ушул бұл жағын өссөк, бұл жағы мына ушундай 2-3 метрдей бош местасы бар екен. Ал жағын ажатканасы, мына канализация трубалары бүт бары тартылып дайыр болуп турат достор. Шарга уланса, то есть канализация иштеп калса эле мыналарды улайт дагы, мына туалеттин уже кереги жок болуп калат. Ушул жакка да бир кошумча курулуш кылып койсоңуздар болот экен. Жакшы. Эми мына ушул подвалына кирели. Бұл жағына келсек туғандар, бұл жағы бірінші қабаты, полторашка тигине салынған үй бұл. Мынакей достар, ұзынан кеткен коридор болып өткендағы, бұл жағында бір бөлмесі бар екен. Түз келсеңіздер, бұл жағы гараж. Көріңіз, аябай кенен бір 2 машинаңыздар бат болады. 2 матис тошына батат да. Жақсы. Эми бұл тарабына жүрсек, бұл жағда бір бөлмесі екен, бұл жағына кірсек, бұл жағда бір бөлме, қараңыздар. Жайқы жайда шарсаңдар өте сон, бұл жағы котел екен. Ушул жерден от жағышат екен. Барлық бөлмелері жай достар. Жақсы, өте сон. Жүріңіздер эми. Эми достор, жүріңіздер. Үстүн кабатына чыгайлы. Бисмилля деп чыга баштаганда эле. Мына ушул главный эшиктен кирсек тугандар, бул жердин ушундай перехожкасы. Түз кирсек ашканасы болот экен. Жүрүңүз, ашканасынан баштай берейин. Мынакей тугандар, бул ашканасы. Караңыздар, газда ушул тамак кылып атат. Аш пишти, азыр ашты жеп кетесиз кудай каласа. Суу бар, көрүңүздөр. Так, чыгабыз дагы, түз кирсек тугандар, бул жагы мына ушундай коридор экен дагы, оңго кирсек санузел. Аябай кенен. Көрүңүздөр, арестон бар. И бұл жаққа жүрсек, бұл жерде коридор болот экен дагы, бұл жағы спальня бөлмөсү. Мынакей, бир бөлмөсү болду. Так, жакшы, эми бұл жагына кирсек, бул экинчи бөлмөсү. Бұл жактан да өтсө болот окшойт, адашпасам. Өтө береличи. Койлу. Жүрүңүздөр эми. Түз кирсек тугандар, бул жагы зал, конок бөлмөсү экен. Мына жасалгасын караңыздар, өтө сонун кылып. Мына ушундай рамкаларды чыгарып сонун кылып жасап койгон экен. 2 терезеси бар. Тагыраагы бул ошол дарбазадан киргендеги эле оң жактагы бөлмөсү болуп калат экен. Көрмөй калып жүрүңүздөр эми. Мына адашпасам мына бөлмөсү калды окшойт. Бул жагына кирсек дагы, бул жагы бир бөлмөсү мака. Тугандар, мына ушундай экен. Жалпы бир бул жагында дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, санузелден кошкондо 8 экен да. Санузелден адашпасам 8 бөлмөсү бар. Мынакей тугандар, колдон келишинче бир сыйра көрсөтүү маалыматтан бердик. Телефондон көргөн башка. Келип көрсөңүздөр тугандар, бүт баарыңыздарга жагат буюрса. Бизнес үчүн чындыгында өтө сонун варианттардын бири. Мен силерге сунуштам. Садик ачыңыздар. Өтө сонун элитный садик болот. Карасаңыздар, дап-даяр. Бул жерге уже үстүлөр тосулган. Комнаттарга спальный кроваттарын коесуңар, болду тугандар, ремонтун кылыш деле кереги жок. Частный роддом ачсаңыздар тугандар, өтө сонун вариант болот буюрса. Анткени Кара Суу шаарында частный роддом жок. Баары ушул Ошко чыгышат, шаарга чыгышат. Ушул тугандар, бул жерде эсте ошол аксакал абабыз, ажекебиз экен. Болгону ушул столовый катары иштеп экен. Келип сүйлөшүп отурсам, айтып калды, укам, мен жаш болгонумда сонун бизнестерди кылат элем, азыр менин күчүм жетпейт депчи, алым жетпейт деп. Көрүңүздөр достор, документтер баары так. Басына келсек, $380,000 бааланды, дагы кеме болот достор. Төмөн эс номерин калтырып коем, экранга да жазып коем, чалып байланышып, келип көрүп сатып алсаңыздар болот. Кана, Кара Суунун центри. Жердин өзү эле тугандар өтө бааланат бул жердечи. Мына сонун кирпичтен салынган, ушундай өтө уютный үй сатууга чыгып калды. Байланышыңыздар.